деген невропатолог бар экен да. Анан ошол жака барып көрсөтүп жүрсөм эле визиктин витамарин А и Бны жазып берди ошол невропатологчу. Ага чейин Нурзада айым, Алия айым каждый раз эле айтчу, ой мону берсең, спирулина берсең дейчү да. Анан мен негедир аларды уккум келбечүбү же билбейм, бул сферада иштеп көрбөгөнгөбү, мындай БАДыларга көз карашым мындай скептически относилась. БАДыларга көз карашым мындай эле болчу да, мындай ушул кантип жардам берсин витамини, надо лечить деген могу эме ушундай нерсени туюп алган экенмин да. Анан ошол невропатолог Ирина Петровна Василенко деген витамарин А и Бны жазып берди. Еще кызымда ошол 2,5 жашында уже косоглазие деп эки көзү мындай эмете баштаганда, бир көзү косистете баштаган. Каротен жазып берди, спирулина жазып берди. Анан ошол назначениени алып алып Алия айымга келдим. Мага ушуну жазып берди, могу сиздердин продукция беле десем, сага мурда эле айтчу эмес белек, эмнеге ошондо берген жоксуң? Давай бер деп ошондон баштап бере баштадым. Тынбай 8 ай бердим витамарин А и Бны прям бизге 3-4 ай деп 3-6 месяцев деп жазып койгон, бирок прям тынбай 8 ай ичти. А и Б по пол чайной ложки. Добавили туда йодиум, келп, спирулину добавили, каротен и, конечно же, усиленные занятия логопед-дефектологдор менен болгон тыгыз эме окууну кошо баштадык да. Ошондон кийин спустя через 8 месяцев биздин кызыбыз сүйлөй баштады. Ага чейин сүйлөбөй калган, вообще эле мындай зрительный контакт жок, түшүнүүсү жок, өзүнүн сверстниктеринен аябай отставать эте баштаган да. 8 айдан кийин ушундай сонун результатты көргөндө менде ушундай ишеним пайда болду да. Вот оказывается можно, оказывается, почему мен мурда бербей жүргөм. Азыр биз, например, бир центрлерге барабыз да, ушундай реабилитационный центрлерде, ал жакта ушундай толтура балдар да, сүйлөбөгөн балдар, ДЦП балдар, аутизм болгон балдар аябай көп болгондуктан, анан ал мамочкалар дагы ушу изденүүдө жүргөн мамочкалар болчу да, мендей болду элечи. Мен тиякта эмне жакшы десе ошону заказ берем, муну жакшы десе бияка алып барам, бирок это была пустая трата времени и денег. Но спустя вот через 8 месяцев витамарин А и Быларды биздин комплексный продукцияларды ичип, жанагындай занятиялерди кошкондон кийин жанагындай результат болгондо менде ушундай 100% ишеним пайда болду да ушул эме биздин продукцияга. Анан ушул продукцияны мен жакшы билип, үйрөнүп алып эле ошол центрде жүргөн толтура мамочка да, ал жерде бир барсаңыздар бир өтө көп, өтө чоң очередь болгон эме да, медицинский центр, 100дөн 200дөй адамдар жүргөн болот. В основном все мамочки с детьми. Анан ошолорго четинен айта баштадым, 1ден 2ден мен ушундай берип атам, ушундай 8 айда бизге ушундай результат болду, мына сүйлөй баштады деп көрсөткөн сайын аларга деле жазчу экен ошол невропатологчу, бирок они точно так же, как и я, скептически относились да. Анан витаминдерге болгон ишеними жок болгондуктан албай жүрүшүптүр. Анан мен өзүмдүн историямды, өзүмдүн результатымды айта баштап, четинен ошентип мамочкалар менен таанышып, алардын контактларын алып, аларга биздин